президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен мамлекеттин өнүгүүсү менен Каракол шаарыбызга дагы 2026 жылга 100 километр жолду карап берип атат да. Ошону бизге карап салгыла деп мына Адиев Канбек Маматбековичтин аракеттери менен Каракол шаарына азыркы учурда мына 100 километр жол келген атат. Эми бул 100 километр жолду мындай айтканда тарыхта жасалып көргөн эмес да. Мурунку жылы мына 5 километрге жетпеген жол жасаганга эле мына кыш убак күз дегенде анан араң күттү. Мунун баары эмне себептен келип чыкты? Жолдор кеч башталган себебинен чыкты да. Ошол эле архитектурага тиешелүү, ошол эле жана тендерге тиешелүү бүт жумуштардын баары кармалып аягына жеткенде уже күз менен жолду баштап атат. Ошондуктан бул тез арада бул жылдын башы менен биз чогулуп, ушу 100 километрди жылдын аягына чейин Кудайым буйруса бүтүрүп алышыбыз керек да. Муну бүтүргөнгө бул жактан мэриянын эле жумушу деп туруп, жеке мэр менен анан тиешелүү жетекчилерге калтырып койбой, баардыгыбыз биргеликте иш алып барышыбыз керек болду. Азыр 100 километр жолду примерно жол чарба жетекчиси Бакыт Кадырбекович картадан көргөзүп берет. Анан ушул жакта мына эл өкүлдөрү дагы ар бир аймактан өзүнүн эл өкүлдөрү бар. Ошол жакты жакшы түшүнөсүздөр. Анан кошумча алымчасы менен карап туруп, ошол 100 километрди бекители дагы. Анан бул жактан ар бир тиешелүү жетекчиге протоколдук тапшырма берилет. Анан бул жыйын болсо, ушу менен болуп эле кайра калып кетпейт. Бир 15 күн же 20 күн ичинде бир айда бир 2 жолу өткөзүп турабыз бул совещание жыйынды. Андан эмесе, урматтуу жетекчилер, Бакыт Кадырбек сөздү сизге берели. Бир сыйра маалымат бериңиздер. Анан маалымат бергенден кийин убакыт десеңиз сөз сизде болот. Анан урматтуу депутаттарга алымча кошуп сөз берели. Баштаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер. Азыркы сиз айтып кеткен сөздөрдүн баарына толугу менен кошулам. Себеби азыр кичине эртерээк баштабасак биз күзгүгө чейин калып, жолдордун качествосуна чоң таасирин берип калат да. Ошол себептен биз азыр баштап, азыр баарыңардын колдооңор керек болот да бул жергечи. Азыр биринчи тактап алып, андан кийин иш жүргүзүшүбүз керек болот. Ошол эле убакта бизде ошол службалар, бизде бул маанилүү деген службалар болуп атат да. Анткени жердин астынан өтө турчу коммуникация, бул жылуулук ишканасы, сууттук ишканасы асынан чоң эмеде болуп атат да. Анан ушулар менен азыр биз буга чейин да бир аз иштегенбиз, бирок ошо аягына чейин чыга элек болуп атабыз да. Азыр бүгүн да ошо жылуулук ишканасынан да азыр картасын алдык. Кайсы жерден өтөт, кайсы жерден өтпөйт. Анан экинчиси бул элдердин баягы мыйзамсыз чыгып кеткен кашалары болобу же сарайлары болобу, ушулар болуп атат да. Былтыр өзүңүздөр көрдүңөр, мына Харьков көчөсү бул 6 метр эле ачылып калган болчу да, 6 метр эле адамдар өткөнгө допускар болчу. Азыркы күндө кээ бир жери 40 метрге чейин жетти. Өзүбүз да ошо көрүп турабыз. Көрсө мындай кенен эле жол болчу экен да. Анан азыр ошо сиздерден суранып барабыз. Мына бүгүн 15-инен баштап тыгыз иштеп иш алып барышыбыз керек болуп атат. Ар бир боштук. Негизи мына биздин мэрибиздин Канбек Маматбековичтин чоң тапшырмасы бар. Ошол жерге жол салынабы, салынбайбы, бул мыйзамсыз чыгып кеткен кашалар жанакындай сарайларды бул алуу боюнча. Анан бул жерде мындай да бар экен, ошо биз юристтен да сурап көрдүк. Бизде ошол кашасын же сарайын алганга биздин чыгымыбыз кетпеши керек экен негизи. Бул урматтуу болуштар, угуп отурсаңыздар, булар өздөрүнүн чыгымдары менен ал жерде алыш керек экен. Ал жерде мына биз Харьков көчөсүнөн эле мисалы ачыгын айта берейин, бизде ошо сметада карап атса 1 миллион, биз 2-3 миллионго чейин перерасход болдук да. Себеби эмнеден болдук? Алар эчтекесин албай коюшту, бирок алгыла деген, ала бергиле, бирок биз албайбыз деген эмесин койду да, табагын койду. Анан биз алдык, бирок ошол эле кезде алар баягы капитальный чоң фундаменттер куюп салган да. Анан аларды алыш ошо бизге чоң чыгым болуп калды да. Биз ал кезде билесиздер, бизде техникаларыбыз да жок болчу. Бүт баарын жалдап алып келчүк. Азыркы күндө барыңыздарга маалым, бизде кичине техника келип, ал жок дегенде мындай бир аз экономда болот да. Кичине мындай ылдамыраак болот деп ишендире алам. Мына азыр бүгүнкү күндө
8-9 техника келди. Кудай буюрса дагы Маматбекович бул жаздын аягына чейин дагы толук камсыздайм деген чоң иш аракеттери болуп атат буюрса. Алар менен чоң иштерди кылышыбыз керек. Бирок урматтуу болуштар, бул 100 километр бул кичинекей жер эмес. Биз ошо 1 километрден ошондой 1-2 миллион чыгым болуп турган болсок, 100 километрден биз көп чыгым болуп кетишибиз ыктымал. Билинбей эле мисалы 100 миң сомдон 50 миң сомдон кошулуп атып, ал жерден аябай чоң чыгым болуп калат. Ошол себептен ошо элдерди чыгарып иштетишибиз керек болот. Өздөрүнүн чыгып кеткен мыйзамсыздарын алышы керек болот. Ошондой эле бизде Сергалиевич могу көчөлөрдү дагы сиздерге бергенбиз, бирок азыр карап биз бул жерден основном бүт эле реконструкция болуп атат да. Анан жолдордун типтерин карап берсеңиздерчи деп суранып атканбыз да. Мисалы двухполосныйбы, четырехполосныйбы, тротуарлардын кенендигин баягы кызыл линияга тийбейбизби, тийбейбизби, ушундай маселелер болуп калат. Ушуларды бир толук карап берсеңиздер жакшы болот дейт. Анан биз азыр 10-20 километр болгондо деле мындай убактыбыз аябай тар болуп калчу да, бул 100 километрге кичине мындай түз серьезный карашыбыз керек болуп атат. Азырдан баштап, эгерде эртеңден баштап десеңиздер дагы болот да, элдер менен туура иштеп, чогулуш боло турган жерге баарыбызды босто чогултуп бере турган болсо, биз барып ошол жерден өз түшүндүрүү иштерин жүргүзөт элек да. Анча-мынча мисалы үчүн колунан келбей алган картаң адамдарга мисалы үчүн өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтөт элек да. Бирок ошону деле мындай азыраак карайлык да. Анткени 100 километрге мисалы үчүн 100 километрге бул 60-70 көчө болуп кетет да. Кеңештин группасына салып койдум электрондуу вариантчы Аскатова. Бир сыйра карап койсоңуздар кайсы көчөлөр. Аңга атсаңчы өзүңүз бир. Сизде. Урматтуу жетекчилер, биринчиден Азамат Мезекчи айткандай, бул эми чоң жол тармагында тарап колдун өзгөрүшүнө, өнүгүшүнө чоң бир эле салым болот. Бирок оңой эмес 100 километр. Буга баардык жактан даярдык көрүш керек. Бир гана эле жолдун тегерегин тазалап коюштан эмес, Кадырбек өзүнүн алдында чоң сыноо болуп турат. Бул сырьё менен, материал менен даярданыш керек, техника менен даярданыш керек. Албетте мунун баардыгын биргелик менен эле гана бүтөт деп ойлойм. Баарыбыз менен чыгып кеткен жерлер менен ары бири менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кээ бирлер менен соттошконго чейин барабыз деген сөздөр менен бирибизди колубузду кармап койбостон, ушуну алдын ала мына бул биздин көчөлөр бекитилгени дагы Бакыт Кадырбековичтен биз да суранганбыз мэрия тараптанчы, ушу көчөлөрдү кийин жасап атканда шаардын ичинде мындай коллапс машиналар менен пробка создавать этпей, ушул көчөлөрүбүздү бирине бири өтө жакын болуп, же болбосо бир машиналарга да бир тоскоолдук болбосун депчи. Кээ бир көчөлөрүңүздөрдөн мүмкүн бул көчө эмне кирбей калды десеңер, ага биз албетте көңүл бурабыз, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен, же болбосо жылдын ичинде дагы бир каражаттар карап, көчөлөрдү киргизүүгө аракет кылабыз. Өзүңөрдүн эми суроолоруңар болсо, сунуштарыңар болсо бере берсеңиздер болот. Катуу жооп беребиз. Так, урматтуу депутаттар, сөз сиздерде. Алтынбек сизде сөз. Кубат Эсенович, Бакыт Кадырбекович, биз быйыл Чилпекте жанагы Деп-35-тин балансына жол жасап турдук. 5,5 километр. Ошондо аябай могу эмне болду да? Маселе болду. Биякта азыртан жана эмеси калып калды. Тротуарычы. Ошонун ичинде же Минтранстын эмесинен жасалды. Ал Минтранстан ошол көчө ушул сразу эле жооп берип коеюн. Канек Маматбекович бул боюнча кат жазып азыр бүтүрүп атабыз. Ошол салынган жолдорго Минтранс өзү келип, министр өзү келип туруп эме алган турбайбы? Ошону жазып койсун. Макулдугун берген, сметаны бергиле биз салып беребиз. Жасалат. Азыр 2 күндөн бери кандай иш алып барыш керек, кантип эл менен сүйлөшүш керек дегенде туура айтасыз. Анан бул эми былтыркы жылы биз акчанын толук канча экенин өзү смета менен Кадырбек санап отурду да. Эми Кудай буйрса баягы суммага келдик. Предварительно сметаларыбызды карадык. Эми азыр могу полосанын өзүнүн узун туурасын баарын айтсак, так проекттин баалары чыга баштайт. Проектти параллельно кылып кетирип атабыз. Өткөндө министр курулуш келгенде, курулуш министрлиги келгенде дагы макулдугун берди. Параллель проектирование менен иштер жүргүзө берилет.
бул жакшы бизге чын проектисин күтүп отуруп айта элек. Анан ошондуктан эми баарыбыз да ичине жардам бериш керек болуп калат элдерге туура түшүндүрүп бергенге. Мен буюрсам ага жетишет деп ишенем да. Аскатов үстүндө. Қазір мен суреттелем сізден. Өзіңіздің жұмыс жасайсыз ба, же подрядчиге барасыз ба, же кімде тұрғанда? Өзіңіздің алдыңыз жетеді? Жок, бул жерде ошол основном кытайлар келип атат азыр. Кытайлар бул бизге баарыбызга белгилүү болгондой China Road компаниясы. Анан дагы бир кытайлар, анан биздин өзүбүздүн Каракол шаарынын эмелер фирмалар. Екінші суреттен буржуайский көчөсүн УБ жасап бермек эмес беле? Ошол жерде токтоп калды. Көчөнүн баарын антаптап, элдин баары наразы болуп көчөдө билесиз. Жөгүсүн түсүнүп атат да. Ошону Ал мындан тышкары. жылдырабыз атпайбыз. Жана столбулардын баарын эмтеден жылдыра берсе болот. Анан финансированиясы ошо УД менен эле кетире берет, же бияка кошулуп кетет. Аны кандай мындай чаштыра алабыз? Удун кымдай болуп атат. Вице-мэрде ошо убадасын берди эле, чалабыз, сүйлөшөбүз, жатабыз, ошо жарым жыл болду да. Июлда баштаганбыз, бүгүн январдан беш болду. Удун кымдай болуп калган. Чындыгында алар 25-жылы булардын жумушу аябай көп болгон. Өзүңүздөр билесиңер ошо бул аэропортту салып атышат, Бишкек шаарынан салып атышат, бул райондордон салып атышат. Анан муну болсо ошо бизде подрядчик жогунан буларга берген болчу да, өздөрү салып атчы. Анан азыр болсо бизге ошо алдын ала маалыматтарга караганда бизге келип ушул жолдорду көбүнчөсүн алла деп атат да. Ошол эле Харьков көчөсүн, ошо Манас көчөсүн, Ленин көчөсүн ошо кайра біз өзүбүз алгандай болуп алышпай болуп атабыз. Ал бул боюнча биз азыр алар менен чакырып өзүнчө сүйлөшөбүз. Ама 100 километрге биз мен ошо ойлоп атам, код сеничте турат азыр. МПДХ баягы надзор кылып бул 100 километр боюнча. Жанакы удун жолдорун өзүбүз алсак деп атабыз. Анан ошондой эле экинчи бул акыркы барактарын ачып көрсөңүздөр, бул жерде Каныбек Маматовичтин чоң бир сунушу бар. Муну сизге баарын карасаңыздар болот. Бул салынбай калган тротуарлар боюнча, салынбай калган лотоктор боюнча бизге тапшырманы катуу берген. Анан ошол боюнча ушу 100 километрге тротуарларды 25 километр кылып, лотокторду 25 километр кылып туруп артында турат. Бул ушу 100 километрден чогуу кетиш керек. Анан ушу 25 километрден 50 километрди тротуарын, лотокторун биз ошо МПДХ өзүбүз алалы деп атабыз. Бул дагы бул майда иш. Иә. Биздин чыгып кетмей болду. Пржевальскийби? Ооба. Жана ЗПУ жак Ачылат. Ал тапшырма. Ооба, ачылат. Дагы бир көчө, жана промышленный көчөсү бар эмеспи? Жана муниципальный үйлөрдү салынбады. Мэрде жашап атат. Ооба. Ошол көчө асфальтталат экен. Ары ылдый жакта жана мэриянын жери бар эмеспи? Ошол жерге келечекте Кузбасскийдин ылдый жагын айтып атасызбы? Масанчы жакта. Кузбасс. Масанчы жактабы? Параллель болду. Пржевальский параллель болду. Промышленный. Курить ити промышленный. Азыр эме болбойлу, урматтуу депутаттар. Промышленный көчөсү. Азыр бир сыйра талкуулабалы, андан кийин жолдорду список менен карап туруп Кадырбек маалымат бергиле. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жактан депутаттардын сунуштары менен кошумча алымчасы менен жылдырганга аракет кылабы. Кээ бир жерлерде Бирок сунуштар менен. бул жерде азыр жылуу ишканасы, анан суу ишканасынын уруксаты менен болот да, баарычы. Анткени ошол жерге свети, суусу, жылуулугу бергенден кийин анан бизге ошондой болот. Могул жерден көп жерде азыр чейин деп атат чындыгындачы. Азыр өздөрүнүн сөздөрүнөн угасыздар. Анан кээ бир көчөнү биз айткан боюнча да калып калбай атат. Биз байты ошол көчөнү тейлеп, маршрут менен, биз основной маршрут менен карап атабыз, тейлегенди карап атабыз. Анан баягы суу жылуулук өткөн жерди карап атабыз да. Калгандары болсо баягы биздин сунушубуз болот да, силер менен чогуу, болуштар менен чогуу иштеген ишибиз да булчу. Анан бирок көп жерде чебиз дегендей кылып атат да. Анда эски балап. Пржевальский менен Харьковский эли журтту заборлорун алып түштү эле бара жакта даярдап турат. Анан жана столболор эле калды да. Мен билген. Ошолорду тездетип берсеңиздер анда кечеге органдар. Саматбек сөз сүйлө. Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, урматтуу достор. Бакыт Кадырович, бул жерден именно могу суу түтүк ишканасына тиешелүү суроолор бар да. Мисалы, өзүңөр көрдүңөр, Торгой эмне болду. Ошондой дагы бияка ошибкалар болбойбу? Себеби шаардын ичинде көп жер, анча-мынча жерлер азбыз токто менен турганын билебиз да. Анан кээ бир жерлерге азыр эме менен ЭБР
ЭБРР Проекттерге проекттер менен канализация суу түшүп келатат. Ошолорду жана сиздер сунуштаган көчөлөр кесип өтпөйбү? Же эгерде кесип өтчү болсо ошону тездетип арыраак срокко жылдырабызбы? Мындай ошол жагы кайра эле байымкындай болгон аябай жалко экен да. Мисалы Торгоевдо аябай боло эле болуп жазылган. Эмне болду? Тем более так эле ортосунда Жогуштун бүгүнкү максаты ушул да болуп атат. Бул жерден ошо биздин мисалы Бакыт мырза, сиз кайсы көчөлөргө мындай пландалган эмелер иштериңер бар? Мисалы эметсем түшүнүп атам, бул жол жасалып калса жакшы, бирок ошонун баардыгы сапаттуу жасалыш керек. Эгерде жылдыратыш керек болсо эми айла жок, жылдыратыш керек да. Чем кайра деп момдой болгон асфальтты кесип атпайчы. Эме болуп атат. Бияктан деген бакытты келишке бүттөрүн жазып бердик. Аякта проект ÖBRM менен аякта проект өтөт. Анын баарын жазып бердик. Бирок кесип өткөн жерлери бар. Аякка кыйдап таштап кетсек болот да. Анын баарын жазып алып, жазып анан менен иштейбиз. Бизде кармаганда. Кээ бир жерлер мисалы жаңы жазылган жерлерде естественно Эски жерлерди бербей элебиз. трамбовка болуп бүттү, мындай усак болду вообще. Жаңы жазылган жерлериңер ошол жерлерден өткөндө кайра мондай жерлер пайда болуп калбайбы? Ошондон да алып атабыз, негизи анан ал боюнча дагы иштейбиз. Токтотуп туруп, же грунттун башка грунт табабызбы дегичи. ошондой көчөлөрүбүз бар болуп атат. Кучина чыгып атат. Жок, Пучин эмес. Сот болуп келет да. Былтыркы казган эмелер бар да. Аскоюну тапташ керек болчу. Таптабайт. Балар сынып кетет. Ал естественно өзү отурмай чыгат керек. Сен 100 километр оңой нерсе эмес. Бизге жасалып калган, бизге эле жакшы. Түз жол менен жүргөнчү. Баарыбызга эле жакшы. Бирок жанагы жагын карап алсак, кайра жасаган. Урматтуу депутаттар, бул чын эле биздин мэрлердагы администрация президенти менен защищаться этип атканда алар деле айтышты. 30 эле километр кылып койбойлу, өзүңөрдө кыйналбай, даяр көчөңөр болсо, максималь 50 эле кылып койбойлу, эмне кыласыңар 100 депчи. Эми чын айтканда биздин мэрибиз да мындай эркин алып эле айтты, 100 километрди бүтүрөм деп койду да. Анан бул жерден азыр Кадырбекович дагы службалардагы ишти күчөтүш керек. Мен билгенден канализация суу менен кээ бир маселелер болгондо биздин өзү Караколдун жакшы жери байкасаңыздар көчө турат, бирок энен да. Биягда энен болуп турат. Өзүлөр айтканда мен баа сурагам, канализация сууңар кандай болуп турса, жол турса ошонун да үйлөрдүн чети менен алып өткөнгө депчи. Кээ бир көчөлөрдө ошондой болот да. Анан чынында тез арада могу жаз башталганда эле жолдордун тегерек чети башталгандай көчөлөрдү тандашыбыз керек. Бул азыр 100 километр бүтүрүп алсак, быйылкы жылы администрацияга жакшы биз өзүбүздүн ишибизди көрсөтүп койсок, эңки жылда мындан акчаны көбүрөөк бөлүп берет да. Ошол үчүн жакшы көчөлөрдү керекпи, мисалы кээ бир көчөлөр бар экен, анча деле муктаж эмес шаар, бирок ал даяр да. Түздөйсүң, саласың, уже көрүнүп да калат да. Анан бир оор көчөгө кирип алып өзүбүз же көчөнү жылдыра албай, же трубасын алмаштыра албай, бири-бирибизди күтүп кыйналып калбайлы. Азыр ар бир список карап атканда ошо көрүп бериңиздер суранычы. Ошондо мына эми жолду силер билгендей биякта көп киши билбейт да. Эң биринчи кайсы көчөлөрдөн башталат? Мындай өзүңөрдүн планыңарды эң эле Биздин ТСТ план инженер. Жыйындын катышуучулары ошо Туркияның ишканасында башкаруу иштейт. Быйылкы ошо 100 километрдин эмесине 76 көчө кирип атат. 76 көчөнүн Каракол основной көчөлөрү бул Ленин көчөсү 1 километр 235, бул Карасаев көчөсүнөн Чечеринге чейин. Центральный көчө. Андан кийин Карасаев көчөсү Кутманалиевден Күчкөөгө чыгат, бияк реконструкциялап дагы аяк азыр 2 полос болуп турбайбы? Шапак Батыр көчөсү Токтогулдан Манаска чейин 1 километр 200 метр. Манас дендүсү Крыжовский, Шапак Батыр. Абдрахманова көчөсү бул эме Дүйшеевден өйдөн Чечерине чейин. Өйдө жагы парктын иште. Жусаев көчөсү Акунбаевдон Чечерине чейин 400 метр.
Дербишев көчөсү Туронбай хандан Чечеринге чейин 1 километр 750 метр. Московский көчөсү Куртикодан Пржевальскийге чейин баштан аягына чейин 3,5 километр. Алдашев көчөсү Набережныйдан Искушкиге чейин 500 метр. Күреңкеева Набережныйдан Кыдыракиге чейин 2 километр 20 метр. Кыштообаева Албаковадан Күчүковага чейин 2,5 километр. Аманбаева Күчүковадан Орозобековага чейин 2 километр 300 метр. Манас көчөсү Токтогулдан Арбатскийге чейин. Орозова көчөсү Дербишевден Жакуповго чейин 900 метр. Салиева Тумановадан Масалиевага чейин бул 1 километр 950 метр. Астыңкысы Дүйшеева алдагы ошо Тумановадан Масалиевага чейин 1 километр 940 метр. Бул Гречка көчөсү Белинден Тутманалиевага чейин. Геологиянын ичинде 1,5 километр ички жолдору кирет. Толук өтөт ошондо, Кирпичныйдан Замансариевден Масалиевага чейин ошо кирпичный эмеси. Кузбацкийден 3,5 километр икенти, бияктан основной көчөлөрүн киргиздик да, жанагы узун болуп атат. СИЗОго чейин Центральный көчөлөрү. Жок, Кузбасский СИЗОго чейин өзүнчө бул 3 километр Ички өзүнчө. Новостройка бул. Ынтымак Ордо центральный көчөсү. Жалгорозовадан 4-5 көчө бар экен, 2 километр кеткен, 4 көчөсү асфальт болуп, ошо менен бир эле көчө салынат. Ал бир көчөсүнүн жарымы жок да, аркы бетти ачып бир жакка бир көчөсү калды. Пионерский көчөсү Карасаев көчөдөн Харьковскийге чейин 1 километр 300 метр. Гоголь көчөсү Ташкыядан Эралиевага чейин 2 километр 600 метр. Орозбекова Куртикодан Айтматовага чейин 1 километр 300 метр. Асаналиева көчөсү Дүйшеев көчөдөн Санташскийге чейин 2 километр 200 метр. Мурманский көчөсү Харьковскийден Элебайга чейин 250 метр. Транспортный көчөсү Фрунзенскийден Волжскийге чейин 450 метр. Чечерин көчөсү Кутманалиевадан Алтын казыкка чейин 1 километр 550 метр. Сыдыкбекова Масалиевден Карасаевга чейин 3 километр 100 метр. Чикалова Токтогулдан Манаска чейин, азыркы Пржевальскийге чейин 1 километр 300 метр. Жакупова көчөсү Күчүковадан Карасаевага чейин 1 километр 450 метр. Кадырова көчөсү Карасаевдан Манаска чейин 2 километр 50 метр. Располский көчөсү Токтогул көчөсүнөн Манас көчөсүнө чейин 700 метр. Волжский көчөсү Манастан Транспортныйга чейин 750 метр. Гагарин Дербишевден Кадыровага чейин 900 метр. Бектенов көчөсү Речкадан, Каракол речкасынан демек Чуковага чейин баштан аягына чейин. Ипподромный көчөсү Масалиевадан Сыдыкбековага чейин 530 метр. Сыдыкбековдон Третикегичи? Ооба, ал Европа Третикегич. Мичурин көчөсү Жантөшевадан Сыдыкбековага чейин. Некрасов көчөсү Фадеевадан Апышева деген көчөгө чейин 450 метр. Чупский көчөсү Удиловадан Портоваяга чейин 1 километр 700 метр. Жапарова Есенинадан Күчүковага чейин баштан аягына чейин 2 километр 700 метр. Микрорайон башкасынын ички жолдору парковка жанагы тротуар сыраптарлар менен толук өтүп атат 2 километр. Кирпичный заводдон үстүнкү көчөсү бар 500 ички жолдору 500 метр болот экен. Андан сырткары Кирпичныйдын аркы Масалиевага чыгаага турчу 1 километр кирип атат. Жумашев Алтын казыктан ички жолдордон 4 көчө 2 километр кирип атат. Нургазиева Масалиевадан Сыдыкбековага чейин 1 километр. Келечек көчөсү Келечектин ичинде Новостройка 1 километр бар. Центральный 2 көчөсү кирет. Манас көчөсү азыркы Пржевальский көчөсү буга чейин Элебайга чейин барып токтогон мурунку УДНын эмеси менен. Азыр болсо бул 100 километрге жаңы жасалып ачылат көчөсү 100 километр, ал болсо Элебайдан баштап айланып кабат менен өйдө чыгып Тоскайдын жанына чыгат.
ал 1 километр. Ошондо Халабиновдун жолу да кылабы? Ошол жак жок. Мен речканын Бул жешел. бияк тарамасы менен өтөт деген жак. Пускай. Канал жээги Каналдын жээги менен өтө чыгат. Токтогулга башка. Акунбаева көчөсү Пролетарскийден Масалиевага чейин 600 метр, Есенина көчөсү Токтогулдан Алдашевага чейин 500 метр, Королькова Күчүковадан Морозобековага чейин 2 километр 100, Торгоев көчөсү Шоруковадан Портоваяга чейин ылдый жагыда. Тротуар, а? Жок. Тротуар менен жолду. Жол. Жана улайсыңар ылдый көздө, э? Ылдый жагын. Аң көчөсүнө чыгасыңар, э? Жусаева көчөсү Күреңкеевадан Ленинмен Ленинге алмашып чейин койдуң сен. 950 метр, Валиханова Күреңкеевадан Ленинага чейин 950 метр. Кутманалиева көчөсү өдө жагы Акунбаевадан Чечеринге чейин 430 метр. Ишенова көчөсү Коёкозодон Чечеринге чейин 1 километр 800 метр. Ералиева көчөсү Элебаевден Шапак Батырга чейин 880 метр. Отса, ошол жерден токтосоң. Жанагы бир жерден машина өткөчү да ошол жерден машина өткөн жок тоже. Ошо үйгө келип көпөрдөн такалып бир үйдүн эшигин алдынан ошо насквозь чыгып атат. Ералиева жанакы Харьковскийден бүтүп калат да ошол жерден насквозь чыгып. Уланат да. Ана Марта гречкадагы айтып кеттиңиз, эч болмос. Гречкада да базар жактан бир жерге келип кетип токтоп. Ошолордо бирок түз чыкпайт экен. Жол тышып чыгат экен да. Эр көчөлөр деген 500 метрден кыска болуп атат. Эр көчөлөр тупик болуп атат. Эр көчөлөр мындай актуальный скок көчөлөр болуп атат. Ошол жерде жакшылап эмес керек болот. Айтып бүтсүн анан бисира. Сулайман Абдыгеевден Токтогулдан Саякбай Манасчыга чейин чыгаттын 1 километр 200 метр. Бадеева Буйнский переулоктон Муса Жалилге чейин 1 километр 150 метр. Кузбатскийде бул Фрунзенскийден Чериктин границасына чейин кошулат турчу 1,5 километр. Дербишева көчөсү метр. Туркиев көчөсү Ташбаевадан Моско чейин. Анан Султанова көчөсү бар, Мостон башына айылдын сыртына чейин 2 километр 170 метр. Андан сырткары Пржевальский аймагында 5 километр бар, ал көчөлөр. Киров көчөсү 1 километр 100, ал уланып биздин Каракол каягына чейин. Каракольская Заречная деген көчө 600 метр. Каракольский пляждын киребешине чейин 640 метр. Илич көчөсү 770 метр, Подгорный 1 километр 300 метр, Сымунун Тура көчөсү 590 метр. Ошо менен жалпы 103 километр болуп атат. Бизге 100 километр бияктан мындай ар бир көчөдөн мындай 100 метрге чейин 50 метрге чейин погрешность болот. Ошо менен 100 километрден бир аз ашырып Жана андай моменттер бар да, мисалы Алдашева салынган да базар жакчы. Аларды алып жок, койгон. алар эсепке кирген жок. Салынган жерде эсептеген жок. Биз деген Исыкульскийден Күчүковага чейин деп эсептеген менен ошонун арасында мисалы үчүн 50 метр, 300 метрлик асфальттар салынган жана алар эсепке киргизилген. Алар жасалды. Жок, жасалбайт алар. Улама сөз сизде. Экинчи суроодо именно силермен толук макул бирге тротуар мурда салынган Киров көчөсүнө тротуар ошондо андан сырткары 35 караган Школьный көчөсүндө да тротуар жок эле жол 35 карагандыктан ошо тротуарды дагы жасай берсе Биз аны өзүбүзгө жазып алалы. Болсо мен жолдоп коеюнбу? Көчөгүнү биз ошол пристань аймагындагы жолдошу айты менен карап чыкканда основной ошо инфрастын балансына кирип калган көчөлөр бар экен, ал жерде мен кечке жакшы билсем мурун ошо инфраста иштеген атачы. Биз инфрастын балансына кирген жолго вообще эме мындай тротуардагы иштесе айка инфрастын балансында турган жерде инфраст аркылуу эле республика аркылуу чечиш керек. Рахмат. Сизде сөз. Өткөндө биз барып келбедикпи? Ошол көчөлөрдүн баарын
көчө биз барып туруп метр тартып эсептеп келдик да. Машина менен дагы, анан эме менен дагы. Анан ошондо 5 километр чыкты. Бияк бүтүп салган протокол тапшырып өлөт. 500 метрдей эле бош убактыңызда көрүп койсоңуз. Эске алгыла. Кайсынан кайсыга чейин алып коет? жаңы жасалбады эле. Анан ортодон бир көпүрө салып ошол көпүрө түшүп калбадыбы? Ооба. Ошол көпүрөдөн мындай Үстүнө чыккандабы? Ошол көчө Султанов эмес, Кекеев деген көчө да. Анан ошол промежутка калпалап келди. Ошол деген биз көпүрөдөн алдык, көпүрөдөн баштап айылдын аягына чейин 2 километр 170 метр болду. Бирок ошол көчөнүн башынан башы Султанова болуп турат. Султанова дедик. Султанова. Бирок көпүрөдөн баштап Митраж жасаган көчөдөн мындан ошол жактан баштап отуруп. Ооба. Калпалган 500 метр эмес айтып атам да ошол калпалды деп. 500 метр бар азыр. Султанова дедик. Бирок эмеге асфальт көчө. Стыковой теттик да биз. Алыныптыр. Асфальт ортодо бир эме. Жок, калтырган. Маршрутка түшөт да. Калган жок да ушул полный кирдиби? Биз чогуу барып келгенбиз, анан 500 метр калып калат. Мен айтып, эме мону кошо киресиз деп ортосунда калып калат дедим да. 7-мту сөз сизде. 7-мту сөз сизде. Бүтүрүп алыңыз. Ташбай көчөсүнөн эмеге чыгып эгемиздеги көчөсүнчү. Түркия көчөсү. О, башынан аягына чейин. Жок, бар экен. Ошонун баары 7 эмес 5 болуп калды. 5 болуп калды. Биз өткөндө тиги машина эсептегенбиз ошо туруп эсептеген ошо 7 деп калыптыр да. А биз ошол эле жолдо Анан 7 деп койду. айтабыз. Аяктан деген ошо сиз айтып атканда спорт комплексинин алдындагы көчөдө дагы көп маселе бар экен. Аякка деген ошо корун 2 техника киргизген болсок, азыр 1,5 түтүк ошолот болчу. Ал себеп дегенде аякка үйлөр салынып калган аяктын почти 30% үйлөр сошуп керек. Маселе мындай болуп 7 километр акчасы. Жок, акчасы эмес, бирок Километр дегенде анан сразу тут 5. Жок, эч жака кирген жок, тартады. Биз бияктан бар, иреттеп таптап келип көчөлөрдү койдук. Бул жок эмес. Көчөнү эсептегенде 5 болуп калды. 7 дегенде 7 километр түзүлөт, дагы көчө костук болду. Жок, биякта 7 деп дагы эмеге токтолгон эмес, биякта деген. Ошо менен 100 километр болот. Жок, 7 деп токтолгон, тыштык. 7 деп токтолгон эмеспиз. Мо көчөлөр деп биз эсептегенде ошо 7 болгон. А биз кайра фактически эсептеп чыксак 5 болуп калды. 7 деп койду. Значит, булардан 100 чыкпай калбайбы? Кудай буйрса, могу 100 километр жүргөндөн кийин МПДХ менен дагы акча сурап, дагы эмки жылга дагы 100 километр киргизебиз. Азыр бүт такталып бүттү 100 километр, 103 болуп кетти. Кайга 7 деп турат. Электронно. Предварительно. Жок, жарандарга айтпагыла, биз мындай болуп атпайбы? 7 километр деп эсептегенбиз атпайбы? Ошон үчүн мен 7 деп киргизгем да. 7 болбой калды да фактически. Ошо көрсөткөн көчөлөрдүн. 7 болуп жүрөт, 7 дегенде. Жок, анда ошол көчөнү 7 километрдан ар жакка чейин барып туруп жасайлы ошол көчөнү. Жок, бул мындай экен. Ал фактически көчө өзү 5 жыл болот да. Резинка 5 жыл болот да. Чойтерле деген вопрос болот да. 2 километрдин тепе Мен азыр анда мындай болуп калат. Бияка кошулуп, бияка кошуп талап тартыш боло берет. Ал бияктан кошсок, бияктан кыскартабыз. Ошол ойдон эле кете беришиз да. Маселе мында болот. Списокто 103 километрлеп жүрүп атат. Ошол 7 километр менен 103кө чыгып атабы? Жок, 5 менен. Анда турчу көчөлөр списокко кирген, бирок 7 километр деп кирген. Бирок бүгүнкү күндө ошол силер берген көчөлөрдү биз эсептеп чыкканда 5 километр болот. Ошо менен 103 километр, 3 километр. Буюрса баарын жасаңга аракет кылабыз. Списокто кандай болуп Жок, бул алгы список предварительный. Бул предварительный баягы тааныш иретинде берилген да, азыр тактап мына бияка мекилет. Биякта ар кайсы көчөнүн статусу ар кандай да? Ооба, ар кандай. Ар кандай. Башкача. Бир стандарт менен. 7 километр, 7 метрден кетеби булар? Минимальный 7. Бата турчусу 8ден кетип атат. Жанакы үстүнкү эмне көчө эле? Султанова 8 болот. 7 метр болуп калды. Аякта башы көпүрө жактан башталышы 7 метр болуп калды да, үйдө уже үйлөр алыстаган да, уже аяк Тротуарлар менен, Ошону сиздер уже бактоо анализдедиңерби? Кайсы аякта помехалар бар, кайсы мешайкелер, кайсы биз жолдун батышы менен эсептей алабыз, ата
красный линиясы каягынан экенин биз билген Жок, туура, ооба, түшүндүм. Ошол жол ошондо батып ооба. Аяк Султановдун аягына 8 метрлик жол батпайт. Батса дагы бир жагына тротуар батпай калат экен. Ошол үчүн биз ындай жагына 2 метр кылдык дагы. Үйлөр арасында 8 метр, тротуар 1,5 метр. Бакыт Кадырович. Мисалы. Жок, кечирилет. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлы эми менен. Регламент менен апаралы 7-нчи сөз сизде. Андан Качого сөз сизде, андан Самат Бекбой сизде. Барыңарды жаңы жылдар менен құттықтаймын, бирок мен азыр ойлонсом, баарыбыз депутаттар дагы бул жерде тургандардын баары оор маселе келиптир быйыл. Быйыл акча бөлүнүп атат, анан жанагы менин сунушумда биринчи чоң Бакыт Кадырович биз жолчу болгондон кийин биринчи чоң көчөлөрдүн баарын биринчи элүү, андан кийин анан жанагы 250-500 метр деп атат. Кандай кыласыңар? Ошонун баарын депутаттар баарыбыз иштейбиз, баарыбыз жардам беребиз. Анан ушунун баары менин оюмда чоң көчөлөрдү батыра бүтүргөнгө. Анан жанагы Алыбак көчөсү кирди беле, мен укпай калдым. Кирди. Ичерим менен тиги эме Акынбаевага айта Жок, Алыбак көчөсү эмеге чейин. Пржевальскийден баштап кечеринге чейин. Жакшылыгын суроосуна сразу эле жооп берип салайын. Жакшылык биякта майда көчөлөр эмес. Биякта асылында биз эң биринчи чоң көчөлөрдү камтыдык. Чоң көчөлөр. Анан микрорайондор. Бул жерде былтыркы менен мисалы үчүн Восход кетип атат. Бирок быйылкыга Кашка суу микрорайону, Геология микрорайону, бул кирпичный микрорайону кирип атат. Анан асылында ошо жанакы новостройкаларга анан бизде эки аймак бар. Бизде Пристань аймагы, анан Челпек аймагы бар. Ошолорго анан жанакы бизде ушул жерде бир 4-5 көчө болуп атат, кичинекей көчөлөрчү. Биздеги муну эмне кылып атабыз? Бизде чоң көчөлөр салынганда биз ошолорду баягы эме кылып коюп атабыз, разгрузкага ошол көчөлөрдү коюп атабыз. Аны да туура түшүнүп койгула. Эгерде мисалы үчүн жана Ворошилов көчөсүндө маселе болуп аткан болсо, эме жыттылардын кайрылуусу боюнча эгерде алып салсак деле болот да алардычы. Алып салсак деле болот. Бакыт Кадырович, дагы сизге эмеде сунушта Элибаев көчөсү Датка магазинге чейин келип атпайбы? Андан нары деген дагы 200 метрдей калып калат экен да. Ошол ни туда ни сюда бир артинс болуп. Отуруңуз, жакшылуу. 250 метр дегендерде өтө актуальности жок. Мисалы Элибаев менен Харьковский жасалып атат. Элибаев готов, Харьковский асфальт түшкөн да. Ошонун ортосунда Некрас мектептен Элибаевга чейин 250 метрде эсептеп, сиз ошону Элибаевди продолжать этип койсок эмне болот? Перспективибизде микрорайон түшкөн да, туурабы жерге? Жазып койсуң. Уже готовый жолубуз болгон атпайбы? Анан жана транспортный көчөсү менен Куринкиево көчөнү кольцевать этип койсок, то же самое уже обком городок разгрузка болгон атпайбы? Асфальт көчөлөр менен ары бери чыгып кеткен оңой болот да. Сен актуальностуна карасак да. Транспортный көчөсү турат буюрса бизде. Транспортный көчөсү набережныйдан эмеге чейин келиптир, Орскийге чейин келип, жана городоктон токтоп болот. Ошону Элибаевга чейин бош койсоңор, кольцевать этип аласыздар. Ошондо ылдый микрорайон келечекте уже кайра жол салып жүрбөйсүз, ошол жактан чыгып. Ошо Элибаевден мындай чыга алабызбы? Транспорт экөө үйлөр жок. Брянскиге чейин барат, эти каналга чейин барат. Азыр объездной жол салганда, ошол жакка чейин барат. Бул принципти жасайбы. Эски алкоголу. Экен көпүрө салынса, ошол жак менен уже Пржевальскийге токтоого чыкпай, ылдый жагы менен каттай берет да. Тура. Эске алып, сунуштар берилгендерди жазып алсаң, анан ошону службалар менен биз согласование алып, эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол жолдорду кошуп койсоңуздар. Бул 100 километрден однозначно кээ бир жолдорду жасай албаганга мүмкүн болуп чыгып калышы мүмкүн, ошолорду алмаштырып саласыңар да. Анан 7-нчи так, 6-нчы сөз сизде. Саламатсыздарбы? Жол маселесин жакшы көтөрүлүп жатат, жакшы шаар келечегине жакшы болуп жатат. Анан бул жерде мен Бакыт Кадырович сизге мен кайрылып кеттим, ушул проекттин даярдап сунуштарыңызды көрүп атканда. Бул манасчылар жагы болушунан бизде даяр көчөлөр бар да. Буга Эсенович туп-туура айтып кетти. Эң ыңгайлуу шарт түзүлгөн багы, иштин багы объемду көрсөтүп турган көчөлөргө кирсек. Мисалы үчүн Саякбай манасчыда Сагынбай Орозбаков деген 1 километр көчө бар. Мен Кадыровичке айттым, анан Чоюке манасчы көчө. Мына шулардын баары даярда, мына ушул кирген жерден жаңы Орустай алар чыгып кеткен жок. Ушул даяр. Бүт барсаңыз болбосо орду менен отурулган. Мына ушундай көчөлөрдү эске алсаңар деп өткөндө кайрылдым эле. Азыр турбайбы сиздики? Саякбай манасчыда жол экен го. 3,5 километр. Сагынбай Орозбаков
эң четки Семетей көчөсүнөн башка бер жакта 4 Жолду ал жака тыштык 3,5 километр кириптир ал жактан. 3,5 километр. Так, урматтуу жыйындын катышуулары, бүгүнкү жыйынды мындай жемиштүү кылып бүтүрөлү. Суроолор токтотуп, азыркы учурда подрядчик жолду өткөзүп алып укс болуп бөлүнүп калды да. Сиздер көзөмөлгө алып, силердин технадзорлоруңар иштейт. Биргеликте туурабы? Укс эң үстүндө. Мисалы үчүн жанагы чайнароводко деп канча 70% берилди деп атасыңарбы? Предварительно азыр. Предварительно. Точно эмес, бирок Анан эгерде ошону ал фирмага берип атсаңар, тендерди ким берет? жок, анын баары тең мындай чечилген болсо өкмөт тараптан эле буйрукту чыгарып эле түзмө-түз каражат Түзмө-түз. себеби өкмөт өзү да контролдоп берсин депчи. Эми өткөндө көрдүңүздөр, Чайнароводдун биякта 20 жылдыктан ашык өзүнүн опыты бар, анан техникасы болуп атат. Биз деле кызыктарбыз кылганга, бирок муну өзүбүзгө алып мойнубузга, анан кыйналбастан алар да жасап берсе, самое главное, быйылкы 26-жылы 100 километр Каракол шаарынын ичинде жол туруп калса, ким жасап алсын? Биз ошого жетишкендик, учкандык болобуз да. Анан аларга бергенде өткөндө жыйында деле көрдүңүз, аякта өзүм катышып аткам, чынында аларды өкмөт да өтө жакшы контролдойт экен, анан берген убадаларын аткарат экен. Чын айтканда бул Чайнароводду бизге Караколго алып кирип иштеп бер деп чуркаганда биздин урматтуу мэрибиз менен Кадырбекович жумалап артында жүрдүңөр, себеби аларга жумуш өтө көп экен. Кыргызстандын бардык жерине Чайнароводко беребиз деген бир план менен чуркап жүрүшкөн экен, биз Караколго чуркап жүрүп алып келишти. Рейстен киши бар го. Ушу жол салганда эле азыр мисалы бизде 5 километр жатпайбы вакытка. Столба жылдырыш бир кудайдын азабы экен да, биздин проектте жок. Биз бир столба жылдырып бере алышпайт. Ушуну азыр ачык сүйлөшүп алсак, столбаны ошо проект частныйлар жылдырабы, ким жылдырат? Рейс жылдырабы? Проектке кириш керек. Бул көйгөйдү баарыбыз эле көрдүк. Столба жылдырыш керек болду. Проект кириш керек. Проектке киргизип атабыз, туура. Мунун баары тең ирригациясы дагы, свет дагы, столбалар баары тең бул проектте суммасын саналып кетет. Мүмкүн Чайнаровод өзүнүн бир эмелери освещение болсо өзү жасайт, болбосо ошо сметасын подрядчигине берет, это булар өздөрү билип алышат. Бирок биздин РСКМ бул жактан ишениш оор экен да. Платесенч эң маанилүү вопрос көтөрүлдү. Бул жанагы столба жылдырыш маселеси тендерге кирбей калса, баягы жергиликтүү бийликтин мойнуна түшүп калат экен да. Анан силер техника таап, жылдырып, бак кыйып, жакка кылчакта күз келет. Тем более 100 километр. Ошону бүт жолду киргизип атканда ошондой майда чүйдө эменин баарын бүт проектке киргизип салгыла. Проектке кирди, акчасын төлөдү, бүт бутолган киши аяктан частныйлар нанимать этеби, эмне кылат, ошо срокко жетиш керек да, койгон сроккочу. Саматбек көз сөз сизде. Мен жанында Жусаев кетип атат. Кадырбекович, просто мост аз болуп атат, чындыгында айланып келесиң. Биз азыр мосттор бизге толугу өтө элек да. Өтөлөрчү. Биздин баланска өтө элек. Анан азыр мен толук жооп бере албайм бул боюнча. Биз өтө элек. Мост боюнча умий жооп берип койсоңор ошол боюнча. Бул эме кирбеди эле. Биги жылы проект каралып, акчасы каралбады эле буга. Ошо кайсы мосттор каралды эле? Пристань каралган, Кузбасский каралган. Ошо Кузбасский боюнча биякта суроо болуп атабыз. Кандай мост жасалат деп. Жок деген быйылкы жылга киреби, кирбейби билбейм, бирок биз деген умий убакта алып койгонбуз проектисин. Проектси даяр аяктык, даяр да? Быйыл сунушташ керек ошол мосту. Сунушуңарды алып келгиле. Сунуштадык бюджетти. Жаза албайсыңар ошол. Каналдын үстүнө мост жол, мост тура келсе салып кетесиңер да. Мисалы азыр Державайскийде объездной кылып чыгара албайт эмеспи? Аркы каналдын үстүнө мост салыш керек да, ошол бар да проектте. Турба салат. Турба салып кетиши. Турба алып чоң рұқсат берсеңиз, Азамат Эдикович. Жакшылап салыш керек да. Госрегистр. Көчө боюнча сұрайын дедім. Жамал Салио мен Чичерина кесіп шығар ғой, алтын азық. Азыр сіздерде емеде Мамани бар, алтын азық. Тоқтауды Чичерина айнаға чейін шығалып, ипподромныйға чейін. Аяғына чейін. Урматтуулар, бир сөз айтып коеюн, урматтуу депутаттар, урматтуу жетекчилер, бул жакта мына жолдун баарына бир сыйра маалымат берип атат. Анан баягы үстүнөн микрорайондорду айтып кеттиңиз, Кадырбекович. Геология микрорайонун айтып кеттиңиз, Кашка сууну айтып кеттиңиз, Кирпичный да кирди беле бияка? Кирпичный кирип атат. Анан ушул жакта мына азыр бизде ГИК салынды, ГИКтин жанагы чыксаң короо жайындагы балдар ойночу аянтчалары современный жасалып атат да.
резиновый покрытие менен мындай азыркы талаптарга жооп бергендей кылыпчы. Анан ушул мына микрорайондорду киргизип атабыз, Кудайым буйрса. Анан ушул жакка киргизгенден кийин урматтуу депутаттар, Кубат Эсеновичтер чыгып кетти, Алмазова. Эми бул проектлердин баарын эметип туруп ЖКХ отделине өтөт да. Ошол жакка мындай современный эле жанагындай балдар ойногон детский площадкалар салып берсек. Резиновый покрытие менен. Барсаң бүт Союздан калып калган темирлер, жолун салабыз, бирок ошол темирлер калып кетет да. Ошол жакка киргизгенде параллельно мындай айтканда проекттерди эметип койсоңор, может биз да аракет кылып ошол жакка кошумча кылабызбы, проекттерди даярдай берсеңер да. Такой сизде. Урматтуу, сөз сизде. Эмнече, менде бактарды ушул битте базар аркылуу ошол биттин көчөсү Тоголок молдо көчө жасалбайт да дейм, ал бит дагы. Тоголок молдонун проектиси бар, бирок ошо токтоп туралы деп атабыз да, өзүнчө стройкага байланыштуу. Ата азыр чоң техникалар кирип атат азыр. Кайра эле тиги эметип салып келди. Сунушта ушул Качыков сиздин аймакта кирип жана Исламов көчө деген Исламов көчө жана Батамбаев ошол көчөнүн дагы киргизсе, себеби ошол гиг азыр уже туруп атабыз го. Гиг бүтүп 10 үй берилгенде эле азыр теманы көчүккө чейин аябай трубка сатып берип атат. Анан кийин ошол Тоголок молдо көчөнү же ошол көчөлөрдү разгрузка кылыш максатында ошол жана Исламов көчөнүнө киргизилсек абдан сонун болот да. Сен ошол жактан өдө жактан мисалы Чыртек Тоголок молдо менен тиги гигке барып ошол жакта пробка созбой кетпей, Исламов менен түшүп, Элебай менен деле түшүп кетет эле да. Разгрузка болот да ошол жактан. Исламовго киргизиш керек да. Кыйын болсо бир 500 метрдеги көчө ошол делечи 500 метрден ашса бир аз ашыраак болуш керек. көчөлөр эметен көйгөй чыгытканда мисалы үчүн Барашевага ошол эгерде ошол көчөнүндө жазып алсаңыздар бакта эгер лайыгы келсе ошону карап көрүп Тынчтык жазып ал сунуштарды. Жактан түшкөн сунуштардын алтын мега регламент менен сөзсө эле тынчтык берген сунуштардын баарын жазып алып, анан биз муну протоколун тапшырып беребиз да. Ошол катка биякта депутаттар сунуштар берип коебу. Ошол катка кайра жооп берип кой да, кайсы көчөлөрдү алмаштырып бересиңер, сунуштар киреби, кирбейби. Анан бул сунуштарды айтканда ар бир служба менен эметесиңер да, лист согласование өткөзөсүңөр да. Ошонун алдындагы суулары бар, даярбы, жасаса болобу, ошол боюнча толук маалымат бергиле да. Алтын мега сөз сизде. Менде бул фотосессия чыгып кетти. Аз келип. Архитектурагачы силерге медианын штатынан бир штат кошуп, жумушчу алып иштетсе болот беле. Потому что азыр проектлердин баардыгын архитектуралар жазып атат. Бирок буларда козгашотто эле ар бир жасаган проектисине акча алышат да. Мисалы ошол эле медианын эле бир штат ушул архитектурага эле берилсе, ушул медиага байланыштуу медианын шартынын ичиндеги ар бир жумушка ошол бир-эки сотрудникине проектлерин жасап беришсе да. Мисалы азыр парктар жасалып атат, канчалаган парктар жасалып, ошолордун проектлери суралып, архитектурага берейин десе булар акча сурайт. Акчасы жоктун айынан жөн мисалы жакшыландыруу чарбасы азыр бир жагынан проектин жасап атат. Аякта канча проектировщик жок да, алар өзүнүн оюнан чыга билет деген жазып атышат да. Ушундай кылып койсо болот. Ошондой аракет кылып коюшту, Минстрой болбой койду. Биз Минстройдун алдындабыз. Өзүнчө штат кылыш керек, өзүнчө архитектураны ачыш керек анда мэрия. Өзүнчө. Урматтуу депутаттар, проектировщиктерин ачыш керек. Бул жыйындын эми протоколдук тапшырмаларын берели. Бул жакта биринчиден службанын жетекчилери отурат. Жол чарба ишканасына бул жактан түшкөн сунуштар, аз көбүнчө депутаттар да келбей калдылар, бияктан түшкөндөн толтура сунуштар түшөт. Ошол боюнча прозрачно, адекватно жооп бергиле. Эмне үчүн бул жолдор кирип атат? Эмне себептен ушул жолдорду жасап атасыңар? Анан жанагы даяр эмес жолдорду жасаганга мүмкүнчүлүк жок да азыр. Анткени алдындагы жанагы суу маселесин, канализация маселесин жасап алгандан жасабасак, алар жасаган мындай айтканда 2 бар болуп калат да. Анан бул жактан сиздерге ушундай протокол тапшырма. Тынчтык түшкөн сунуштардын баарын эске алып, ошол боюнча адекватно жооп бергиле. Суу түтүк ишканасына ушул 103 километр боюнча силерден өткөн согласование боюнча ЖКХ комитетке маалымат бергиле, кайсы көчөлөрдү жасаганга болот. 103 километрден кайсы жолдордун алдында жанагы суу түтүк трубалары мындай жарайт. Алмашта эртеңки күнү Самат Бекбоевич айткандай, жолду баскандан кийин трубалар жарып, кайра бизге 2 жумуш болбосун да.
бул силерге протоколдук тапшырма. УКУС мекемесине сиздер азыркы учурда сиздерде жумуш көп болот. Передвижка маселелер, могу незаконный жана красный линиядан чыгып кеткен забор эменин баары сиздерге карап калабы? Ал кимге карайт? А сиз УКУСка эле жооп бересиңер, э? Алмазо. Протокол тапшырма УМИге кетсин, ушул боюнча көзөмөлдөп койгула. Азыртадан баштасын анализдеп, жол чарбасы менен кеңешип, архитектура менен кеңешип, анан уведомление бергенде, единый уведомление. УМИ бар бир уведомление, архитектура бир уведомление, анан болуштар бир уведомление, үчөөнүкүн салыштырсаң, үчөөнүкү 3 башка да. Метраждарда дал келбейт. Анан мындай уведомление алган киши дагы мындай башы катып калып атат. Мен могу менен жылдырамбы же муну менен жылдырамбы депчи. Ошон үчүн уведомление, единый уведомление жасап чыккыла дагы болуш УМИ ишканасы менен биргеликте бир уведомление бересиңер и көзөмөлдөйсүңөр. Жылуулук ишканасына, жылуулук менен да водоканалга могу көп кабаттуу үйлөрдүн алдында жасалган атпайбы? Азыр мисалы үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн бир 50-60% мындай айтканда жылуулук системасы кире элек, турабы? Асфальт кире элек. Геологиячы? Геологияда бир үй, эки үй калган. Ошол боюнча бияк менен лист согласования алганда толугу менен иштеп чыккыла? Жок берип коеюн, э? Саламатсыздар жыйындын катышуучулары. Биздики боюнча буга чейин да бакталып жол чарба ишканасы тарабынан расмий түрдө бизге кат түрүндө кайрылып, бул жерде көрсөтүлгөн даректер боюнча бизге кайрылган. Кайсы жерде бизде жылуулук тармактарын көрсөтөт, кайсы жерде жок. Ар бирөөнү өзүнчө ар бир баракка көрсөтүп бергенбиз. Ар бир схема кайсы көчөдөн өтөт, кайсы андай эмне түстүк картага да өзүнчө белгилеп бердик, обозначить этип, кызыл, көк, кара бул кайсы жерде өтөт, кайсы жер пландалып жатат, кайсы жерде консервациядагы сактоодо турган түтүктөр өтөт экенин көрсөтүп бердик. Биздики боюнча маселе 2025-жылга чейин тариф күзүндө ноябрь, октябрь айларында жакталып келчү, Бишкектен бекитилип. Быйыл болсо 26-жылы календарный жыл санап, бир жылга тариф ошондой болмой болду. Анан Гартектен ушундай өзгөртүү киргизишти. То есть субсидия болбой калабы? Жок, болот. Бул деген мурун мисалы жылуулук берүү мезгилинин алдында тариф бизде жакталып келчү защита болуп Бишкектен Гартектенчи. Быйыл болсо январь айынан барып, январь айында жакталып, ошону менен календарный жылга саналып атат да. Мурун мисалы октябрдан октябрга чейин болсо, быйыл уже январдан январга чейин болуп баштайт да 26-да. Анан бизде 25-жылдын аягы менен пландар киргизилген, бүт азыр тариф саналды. Ошо менен азыр январда Бишкекке Гартекке жөнөттүк бардык пландарды. Ал жерге быйыл 6800 метр план көрсөттүк. Ушул жасала турган жолдорду кошуп, ушунан өзүбүздүн башка пландар менен кышында чыккан мүчүлүштүктөрдүн негизинде кошуп 6800 метр алмаштыруу боюнча планга киргизип жөнөтүлдү план. Ошол менен Гартекке барганда ал жерден да ушундай жыйын менен защита кылып болушунча аракет кылабыз, бирок ал жерден дагы кесилет да, бул немеси метраж азаят, сумма көлөм, жумуштардын көлөмү баары кандай болсо дагы 100% биз берген, 100% биз берген иштер толук ал жерден жакталбайт да. Анан ошон тияктан азыр биздин тариф жакталып бекитилип келсе, ошонун негизинде андан келгенден кийин жол чарба ишканасына бактоо менен дагы кошумча маалымат беребиз. Биз могул жолдорду уже алмаштырганга точно шартыбыз келет, ушул жолдорду алмаштырып беребиз деп. Азыр биринчи жанагы маселе болуп, Гагарин көчөсүн биринчи баштайбыз деп атпайсыңарбы бактоо? Футляр коюп кетүүгө мүмкүндүк бар? Жок, ал жерде футляр койгонго мүмкүн эмес. Баларды салыш керек да. Футляр коюп кеткенден кийин аны асфальт жолдун капталынан кире албайбыз, үстүнөн баларды кире албайбыз. Ал жерге изоляциясы менен болуш керек. Потеря жоготуу болуш керек. Рабочий порядке сүйлөшөбүз. Если Гартектин акчасы бөлүнбөсө, местныйдан карап бөлүп ошого футляр таштап кетебиз. Хорошо? Кошумча маалымат беребиз бул боюнча дагы. Геология бул жерде биринчи, геология, Гагарин, кирпичный ошол көчөлөр. Рахмат. Бул боюнча бизге ЖКХ комитетине
ошол боюнча маалымат кылып туруп кеңешке түшүрүп коелу. Анан сиздерге сураныч, быйыл мына расход аймагынын тургундары мына лимит киргизип коёду РСчи. Мурунку жылдары көп кабаттуу үйлөргө лимит кирген эмес. Азыр болсо лимитти киргизип койду. Мындай суукту өзүлөрүнүн эмеси менен сезип чыгышты да. Анан көбүнчө домдор бияка уже макул болуп атат. Уже кышка чейин 2026 жылы жылуулукка кошулалы деген ойлору жакшы да. Ушул боюнча силер жакшы иш алып туруп, болуш менен биргеликте ЖКХ отдел менен биргеликте иш алып туруп, быйыл расход аймагы болобу, геология аймагы болобу, ошол жакты толук кандуу кошуп бергенге аракет кылсаңыздар. Геологиядан бул 101 калган, 89 Анда расход менен иштешиңер керек экен силер. 101 былтыр келген, жылуулук берүү мезгили башталгандан кийин келди, уже кыш түшкөндө. Биз аларга айттык, силер андан көрө 26-жылкы жай мезгилине даярдангыла, ошол убакта биз түтүктөрдү жоюп беребиз, силер үйүңөрдүн ишин жасай бересиңер деп. Ал жер даяр, бул жерде бир эле маселе ичиндеги ошо микрорайон геологиянын ичиндеги түтүктөрүн биз алмашып алыш керек болуп атабыз азыр асфальттанганга чейин. Расходтукун болсо планга киргиздик, ар бир үйдүкүн жана кошулат турчу үйлөрдүкүн. Өзүңөргө маалымат болгондой жана Нур магазинден баштап, СМдин үйдү ошондон баштап арка дайыр кабызга чейин, дайыр кабызга кошулганда 26-27 менен булар эксплуатацияга беребиз деп атат. Ошол жерде түтүктү атайын аларга суранганбыз, өзүлөрү чоюп кетти да ошо Нур магазинден баштап. Ошол жерден чоң диаметрдеги түтүк менен кеткен. Ошол түтүктөр эле основной ошол сетке биз үйлөрдү кошконго биздин объем жетет. Андан сырткары ушул расход офканасына дагы биз чоң отказандарды планга киргиздик, чоң насосторду бардыгын ошо уже бардыгы планда бар да. Рахмат. Протоколду аяна чыгарып коелу. Урматтуу болуштар. Эми бул жакта мына 100 км боюнча сиздерге маалымат берди. Ушул боюнча да жол чарба менен Кубат Эсенович менен биргеликте карап чыгып туруп, кайсыл көчөлөр кайсы МТУларга тиешелүү. Анан ошол жакты мына архитектура менен чогуу бир жанагы красный линиясын аныктап туруп, ошол боюнча уже МТден иш баштап жылдырып эмете бергиле, элдерге баягы уведомление берип, биз деген баягы күздө баштабашыбыз керек жолдучу. Мына суук кеттү, жаз мына жумуш баштаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү дегенде ошондо уже жол башталыш керек да. Ошондо мындай айтканда жылдын аягы менен ошо 100 километрибизди салып бүткөнгө мына мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ушул боюнча силерге протоколдук тапшырма, красный линияларды аныктап, биргеликте архитектура уюму менен биргеликте анан единый уведомление бергиле. Срок 14 күн бересиңер. 14 күндөн кийин ошону барып туруп уже буздуруп алдырганга толук кандуу иш алып да. Бардык болуштарга ал пристан айламага деле МТ болуп калды, туурабы? Бардыңарга бирдей эле тапшырма да андачы. Так, анан эми бул жактан Кубат Эсенович, мына азыр жашылдандыруу чарбасы келбей калды. Саламатсызбы? Жашылдандыруу чарбасына бул жакта 100 км жол кирип атпайбы? Силер ирригационный системаңарды жашылдандыруу чарбасы бияк менен согласовать этип туруп, каяк менен кандай арыктарыңар кетет, дренаж менен сууну кое бересиңерби, кайсыл жактан трубаларга отводдор кетиресиңер, ошонун баарын алдын ала бербесеңер, жол салгандан кийин кээ бир көчөлөргө окшоп сууңар өтпөй калат. Толук кандуу шаар боюнча 100 км берип атабы? Эртеңки күнү ошол жака бак отургузуп, бактын өсүп кетишине поливной суу болуш керек, ирригация. Водоканал мына быйыл жылкы менен счетчиңер коюп бүтөсүңөрбү? Кайсы жылга чейин? Счетчик коюлгандан кийин уже поливной суу деген арык менен кетип калат да. Ошого камкөрдүк көрүп, толук өзүңөрдүн эмеңерди бергиле, сунуштарыңарды берип, анан ошону проекттерге киргизип кетиш керек да. Протоколдук тапшырма. Ушул протоколдук тапшырмалардын баарын биз кагаз түрүндө мэрияга кетиребиз, биринчи вице-мэрдин атына. Анан ошол боюнча ар бир служба өзүңөргө тиешелүү адекватно кайра кеңешке ошону жооп берип койгула. Сураныч. Рахмат. Саматова, сиз көтөрүп атсыңыз беле? Сизде сөз. Искаков көчөсү. Ошонусула. Искаков көчөсү 4 жылдан бери табыз. Ал чайнаралык менен кылып ал өзүнүн жау менен Удан быйылкы 15 км калбады. Жолдорубуз капитализм да, жегинде бордюр болот, бuyagында лапа болот, бuyagында кээ бир возможный жерлерге тротуар болот. Асфальт мисалы, мен айткандай баягы сунуштадык эле. Булардын бюджетин алышса, столба жылдырганын акчасын закладывать этип кетсек жакшы болмок да. Себеби любой көчө ошого такалып атты. Өзүңүз деле көрдүңүз.
ошону мисалы ушу жол чарбаны эле закладывать этип койсок, тиги рес бизге карабай турбайбы. Анан алар айтып коет, биз өзүбүздүн балабыз эмебизден кылдыра албайбыз каражат. Силер берсеңиз кылдырып берелик. Ошон үчүн бул кишилер да кармалып калбаганда нерсе көрүп киргизбейби, кээ бир нерселерди эмес, может кемитсекпи же кошсокпу. Чынса столба негизи аябай көп кармалат. Аскатов силер мисалы Харьковскийди, Кузбасский жылдырдыңар, ошол эле кармап атат азыр данный туурабы? Анан кайра эле күзгө барып калып, анан шылдың болуп калбайбы дейм да. Сунуштарды эске алгыла. Бул столба жылдыруу маселелерин ар бир көчөнүкүн ошол проектисине киргизиш керек. Суммасын көргөзүп туруп. Суммасын столба жылдырабы, жанагындай тамырлар, бактын тамырларын чыгарып, полуну карап чыгып туруп, ошол проектке киргизген да, ошол проекттин иши менен жылдырыш керек да. Туура айтып атат Самат Бекбоевич. Эртеңки күнү ошол столба жылдырып, же болбосо дагы бир маселе чыкса, акча каражат эч жактан каралбай калса, жумушуңар токтоп калат. Азыр ич маалымат ретинде да УД быйыл кайсы жолдор жасайт ошондой маалымат берип уруксат берсеңиздер мындай болуп атат да, депутаттар, урматтуу жетекчилер. Мына могу бизге могу 100 километрге деп 5 миллиард 50 миллион каралып атпайбы азыркы күндөчү. Бул азыркы күндө ошо буюрса бекип кала турган болсо ушу иштин баары башталат. Алымча кошумчасы менен. Анан азыр жанакы майда барат көчөлөрдү айттыңыздар. Эгерде эме боло турган болсо биз буларды алып барып, бирок ордуна киргизбей кое турганга мен сунуштайм. Себеби азыркы сиз айткан маселелер да бар бияктачы. Себеби биз сметага мурун баягы мамлекеттин акчасын аяп, баягы переживкаларды биз эме кылып койчук да, эми аны өзүбүз кылабыз, өзүбүз жардам беребиз депчи. Мунусун да азыр эми основном кошконго эле аракет кылабыз. Бүт баары бул буга чейин негизи кошулуп келген. Бирок мен могу УДга болордо баягы биздин акчабыз көп болуп калганын кескиле дегенде биз ушу переживкалардын баарын даже керек болсо Крачевкадан өтүп казыр эме снимать этип алганбыз. Азыр бул биздин смета кандай жасалып атат? Азыркы күндө освещениясы менен, освещениялары менен, анан ошо биздин водоканалдын жанагы трубалар өтүп келе турчу футларлар менен чыгат. Анан светтин акчасы кошулуп атат, переживкасы кошулуп атат у нас. Андан кийин бул жерге проекттин акчасы кошулат. Авторский надзор, технадзордун акчасы кошулат. Сметагачы. Анткени мисалы үчүн УКС азыр бул биякта азыр канча киши болсо дагы физически жетишпейт, эгерде 100 километр болуп кала турган болсочу. Ошол себептен ошол сметада турган акчаны алып туруп, кайра УКС мисалы үчүн киши технодзорду, консультанттарды алып туруп, анан ар бир объектилерге мисалы үчүн бирден экиден иштер келет да. Ал ушу иштин жүрүшүн карайт. Биз сметага ошону баарын кошуп салабыз. Бирок дагы бир баарыңар көңүлгө алып койгула. Бул ошо баардыгы 5 миллиарддын ичинде болот. Жолго өзүнчө каралып, анан тиги технодзорго өзүнчө, анан цветке өзүнчө каралбайт. Бул ошо 5 миллиарддын ичиндеги акчаны айтып атам да, сумма ушундан чыкпашыбыз керек. Ошол эле кезде жанагы мен силерге айттым, 25 километр тротуар боюнча дагы, анан 25 километр лоток боюнча дагы эсиңиздерден чыгарбала, ал да ушунун ичинде. Анан биз аны эгерде акчасы көбүрөөк болуп кете турган болсо, кичине баягы кыжалат болуп, анан тиги үчүн ал, муну үчүн ал деп баягы обещать, бул бизге обещать кылынбай калды деген маселеден алыс бололук. Азыр мисалы үчүн туруп турган көчөбүз кээде чилип да калыштымал. Жана жогоруда айтты, водоканалда айтып атат азыр. Кээ бир көчөгө бизге уруксат берилген көчөлөр бар. Мисалы үчүн Алыбакова деп коелук. Алыбаковада азыр 1-2 квартал азыр эме казылып кетти. Канализация казылып кетти, канализация казылып атат. Харьковтан казылып атат мисалы. Эгерде эмки жылкыга биз аны менен кечке иштеп отурбостон, убакытты коротпостон, биз андан дайырларына кетип беришибиз керек болот да. Анан чийилип кала турган болсо, биз заранее кечирим сурап коелук. Бирок муну бекитип алып, биз анткени буларга проект жасап беришибиз керек. Бул токтой эле койсун. Эгерде кийин косумча стройлеп тутам, эгерде ошол жол салынбай кала турган болсо, ага мисалы үчүн анан ал баягы саясий бир эме деп ойлобоңуздар да. Бул деле шүгүр. Мурун дагы бир нерсе эстеп кеттим, менин иштеп атканыма 12-13 жыл болду да. Биз ушундай бир эле көчөнү жазып алып, мисалы үчүн Ленин деген жазып алып эле 1 километр 100 деп болот да. Ошону тез айшта кылчык да 1 километрди. Анан экинчи жылы 2 километр болуп калса, аябай сүйүнчүлүк. Азыркы күндө мына 3 парак болуп калды. Караңыздарчы. 4 парак экен да. 4-4 бар экен. Анан муну дагы бир жакшы эме менен кабыл алып, анан
ынтымак менен чечип кое турган болсок чоң чечик. Анан бүгүн келип бергениңиздерге чоң рахмат. Бакыт Кадырбекович, Гүлзатчы сизде сөз. Промышленная көчөсү. Торгоевадан 50 метр, 100 метр болот го дейм. Бир аз эле 102 жолу. Tamam. Жок го. Мен азыр өзүм ручка менен жазып алдым. Эстеп кеттим да. Катысаңчы. Азыр бир минут. Негизи бияктан айтып коюш керек да, ар бирөөнүн өзүнүн эмгеги, ар бир жетекчи бар өздөрүнүн баягы деңгээлине жараша шаарыбызга кызмат кылып атат да. Анан негизинен мына 2025-жылы Каракол шаарыбызда көзгө көрүнүктүү жумуштар бул жол салган иштер болду. Бакыт Кадырбекович, сиздерге мына айтканда элдин атынан, биз эл өкүлүбүз да, элдин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиденчи, салган жолуңарды да көрдүк, мындай подрядчиктерге караганда мына айырмасы кадимкидей эле билинип турат. Аябай жакшы качество менен салып атасыңар. Ушуну аңардан кайтпагыла, мына могу 100 километр деле алып келиш 26-жылы салабыз деген бул чоң эрк керек да. Ар бир эле жетекчи келип туруп мен салам деп туруп чуркабайт. 10 километр алгандан коркот да. Бул дагы мындай айтканда жакшы силердин мындай айтканда кадамыңар болуп атат. Өзүңөрдүн мындай героический поступок болуп да. Ушул боюнча биз дагы жардам бергенге аракет кылалы. Ар бир болуштук, ар бир жетекчилер 100 километр жол бул Каракол шаарыбыз мындай айтканда башка деңгээлге келип калат да. 2027-жылы уже 100 километр салынгандан кийин биз уже шаар кадимкидей мындай европейский шаарларга окшоп деңгээлге келип калабыз. Ошон үчүн бардыгыбыз жол чарба ишканасына, УМИ ишканасына жардам берип, биз да мына депутаттар дагы ар бир аймак болбосун, кандай болбосун чыгып эл менен сүйлөшүп жардам бергенге аракет кылабыз. Ошо Бакыт Кадырбекович, ишиңерге ийгилик. Бардык жетекчилерге ишиңерге ийгилик каалайбыз. Ушул Кудайым бурса 100 километр жолду башынан баштап аягына чейин ынтымактуу, качествосуна жакшы көңүл буруп ишти бүтүрүп алалы да. Мунун баары эмненин негизинде келип атат? Мунун баары мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул нерсени бизге ишенип, ушуну салат деп өлтүрүп берип атат. Ал кишини да мындай айтканда подбать этпейли. Бардыгыбыз мындай айтканда шаарыбыз үчүн, элибиз үчүн иштеп берип аракет кылалы. Чоң рахмат. Бериңиз. Баскот микрорайону боюнча ичиндеги көчөлөр тротуарлар салынабы. 15-мектептин асты салынган, СБН үйлөр асты асфальтталган. Мына садиктин асты да, а берки 15-үй жакта бар. Биз бул суу боюнча кандай көчкө жайдан бери айтып беребиз. Бул жана сиз да айтпаңызбы? Уду кайсы жолдор салат? Бул ошо Баскот микрорайон ичтерин жолдорун толугу менен салат. Андан тышкары ушул азыркы Манас көчөсү, Харьков көчөсү, Элебаев көчөсү, Боронбай би көчөсү, Рахманов көчөсү, Исқақов көчөсү булар былтыркы жылдын эсебинен салынат. Бул негизи мэрия договор түзгөн, бул уду менен 25-26 деп түзгөн. Булар мыйзам буза элек. Убактысыз келе элек бардыкы 25-26 деп түзгөн. Мен өзүм договорду да көргөм. Анан азыркы ошо 100 километр боюнча чын эле мен биздин мэрибиз Каныбек Манатбековичке чоң ыраазычылык билдирем. Себеби биз өзүңүздөр мына башында Кот Сенич менен бир 20-30 километрге деп эме кылганбыз да. Анан жок деп ошо биздин мэрибиздин кырсык жагы менен 100 километр бүрсем өтүп кете турган болсо, иш алып барганга Кудайымча аракет кылышыбыз керек баарыбыз. Рахмат сиздерге. Кот Сенич сөз сизде. Урматтуу депутаттар, мына 100 километрди элестеттик дагы канча чоң жумуштерин көрүп атабыз. Бирок мындан тышкары да белгилеп коюшу нерсе, экономикалык жактан дагы 19 проект бар. 12 миллиард сомдун бюджети менен. Бул ошо эле ФОК, жанагы Олимпийский городогубуз, могу биздин конгресс холл деп атат. Ушунун баарында тең эле кайра мэрия, укуктар баары тең эле аралашабыз. Ушакта чуркайбыз. Мына паркыбызды Кудай буйрса 1-июнга деп бүтүргөнгө чуркап жүрөбүз. Мисалы укук азыр күнү-түнү ошол проекттердин артынан чуркап жүрөт. Биз жолду элестеткенде эле жүрөк чыгып атат билсеңизчи. Бирок ошон үчүн урматтуу депутаттар, силердин колдооңор керек, колдооңор көрсөтүп аткандарды сезип атабыз. Чоң рахмат силерге дагы. Бардык жактан. Анан ушу менен эле биргеликте мына жолдун өзүн сүйлөшүп бүттүк.
бир сырьёсу да керек да. Ошондон биз силерге кайрылыштан мүмкүнбүз. Могу МПДХнын эле балансына кээ бир жерден сырьёлорду алганга, карьерди алганга, аны дагы туура түшүнүү менен кабыл алып колдоп берсеңиздер, эч кандай бизде жаман оюбуз жок. Бир да жетекчинин ою жок, ал карьерди алып алып башка бир максатта колдонгонго. Биз азыр ушул 5,5 миллиардтан ачык эле сүйлөшкөнбүз. Биз кайсы бир частный подрядчик болобу, чайнарод болобу, башка болобу, эң оңой, керектүү, пайдалуу жумуштарын биз алып калалы депчи. Мисалы ошол эле сырьёсун колдон келсе биз жардам берели. Акчасын ушу 5,5 миллиардтан МПДХга түшүрөлү. Техника менен жардам берели. Ошон үчүн жанагы лизингтерге барып атканыбыз ошол болуп атат, туурабы? Жанагы акчаларды сурап атканыбыз ошол болуп атат. Ошол менен Кадырбек менен да сүйлөшкөнбүз. Ушуларга кол кабыш болуп туруп, ошо 5,5 миллиардтан алып, анан Кадырбековке да ошону сунуштук кылганбыз. Кадырбековте 100 километрге аралашкысы келип атат. 15-20 километрин салып коюп, мына 100 километр мен салгам деп. Бирок анысына карабай, тилгер сала берсин. Биз ошол жактан түшкөн каражаттарды өзүбүзгө алсак дагы, могу ички өзүбүздүн жолдорубузду, бүтпөй алган жерлерди, жана кичинекей болгон отрезактарды, ошолордун баарын тең Кадырбек токтобой иштейт. Рахмат. Биз дагы ошону дагы маалымат катары силерге жеткизип коелу дегенбиз. Социал объектилерден 28 объект болуп атат. Мектеп, садиктердин баары тең кирип атат. Анын баары тең чоң жумуш. Мына жаңы түзүлүп аткан укуска күнү эскен сайын айтам, жүрөгү ооруй берет, бирок бул кишинин жумушу өтө чоң болот, өтө көп болот, жоопкерчиликтүү жумуш болот. Ошон үчүн укуска дагы мен чоң ийгиликтер алып кетем. Урматтуу кесиптештер, мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул маселе эртең биздин элибиздин дагы кандай эмеси менен кабыл алышынан зависит этет да. Мына бул жактан биз видеого тартып атып, ушул жактан Каракол шаарынын элинен суранып келет элек да. Ушул мына проектлердин ишке ашыш үчүн силердин да жардамыңар керек. Жанагындай мына кызматкерлер барып, мыйзам чегинде иштерин апарып атканда тоскоолдук болду, ошого жардам берсеңиздер. Баарыбыз шаардын тургундары, кызматкерлер биргеликте иш апарып туруп, ушул өнүгүү жолуна түшүп, 2026 жылды мына аяктап алалы да. Рахмат.